Өнүгүү, жоопкерчилик жана коопсуздук концепциясын карманган Альянс Алтын ачык акционердик коому жер үй алтын кени толук кандуу иштеп баштагандан кийин Кыргызстандын бюджетин болжол менен 2 миллиард сомго толуктайт. Ал эми түшкөн каражаттын 2% Талас облусунун өнүктүрүү фондуна жумшалат. Бул тууралуу ишкананын жетекчиси билдирди. Учурда ишканада 274 адам иштейт. Алардын 264-ü Кыргызстандын жарандары, калган 10-у чет өлкөлүктөр. 2020 жылдын аягына чейин мында иштегендердин саны 667 адам болот. Компаниянын кадрдык саясаты бирдиктүү команданы түзүүгө жана кызматкерлердин дасыктык өсүшүнүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган. Мы набрали специалистов фактически все из Кыргызстана. Биздин жумушчулардын көпчүлүк бөлүгү Кыргызстандын жарандары. Туруктуу жумуш орундары түзүлгөндүктөн буга чейин Казакстан жана башка өлкөлөргө кетип калган жарандар кайра кайтып келишти. Башка чоң долбоорлордо иштеп жүргөн тажрыйбалуу адистерди алып жатабыз. 2019 жылы ишкана 30дан ашуун социалдык долбоорду ишке ашырды. Талас облусунун жергиликтүү социалдык көйгөйлөрүн чечүү жана инфраструктурасын өнүктүрүү үчүн Бакубат Талас фонду да түзүлгөн. Фонддун 5 жылдык бюджети 600 миллион сомду түзөт. Быйыл Бакубат Талас фондусуна, Альянс Алтындын фондусунан 450 миллион сом которулуп берилди. Алын жарымысынан көбү жергиликтүү калкты насыялоо банк, айыл банк аркылуу берилет. Жарымысы жергиликтүү социалдык керектөөлөргө жумшалат. Анын ичинде баягы мектептерди, медициналык керектүү каражаттарды сатып алууга жана ден соолукту, балдардын ден соолугуна кам көрүүгө жана көптөгөн башка социалдык керектөөлөргө арналган. Жер үй алтын кенинде ондогон объект пайда болду. Катарда 2 вакта кыштакчасы, суу топтоочу жайлар, кампалар, энергия жабдуу объектилери да бар. 1 жылга жетпей алтын ылгоочу фабрика курулду. Жогорку технологиялык жабдуулар менен камсыздалган бул чоң курулуш 90%га даяр. 2018 жылы биз мамлекеттик бюджетке берилген тапшырмадан 98 миллион ашык тапшырып атсак, быйылкы жылы ошол эле аймактарды өнүктүрүүнүн алкагында дагы бир былтыркы тенденцияны кармап быйыл бизде чоң ишканалар пайда болду. Көп жылдан бери ачылбай турган сахарный завод ачылды. Ошол эле учурда мынакей Алтын Альянс жер үй ачылып атат берди Алтын Альянс компаниясы аркылуу. Эгерде булар ишке берилип кетсе, бул чоң жетишкендик болот. Биз бир эле Талас областы үчүн эмес, бүт Кыргыз мамлекети үчүн. Жер үй кенинин алгачкы алтын куймасы 2020 жылдын март айында алынат. Бул кендин натыйжалуу иштеши Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсү үчүн өтө маанилүү. Жазгул Бакытбек кызы, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.